Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, баарын бүтүрөбүз. Өзүбүз без пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Чегара боюнча тарыхый чечим. Кыргыз-тажик ортосунда талаш токтоду. Кыргыз-тажик ортосунда талаш токтоду. Мындай кабарды журналист Нургазы Анаркулов соц тармактагы баракчасына жарыялады. Урматтуу кыргыз элим, өзүмдүн баракчам аркылуу кубанычтуу кабар менен бөлүшүп коюуну чечтим. Эмесе сүйүнчү, Кыргыз-тажик чегара талашына чекит коюлду. Кыргыз-тажик чегарасы боюнча эгемендик колго тийген күндөн баштап оор сүйлөшүүлөр болуп келе жатканын жакшы билесиздер. Тажик тарап ар кандай жолдор менен, анын ичинде куралдын күчү аркылуу бизди сындырып, маселени өз пайдасына чечүүгө аракет кылып келди. Баткенге басып кирип, эр жүрөк жигиттерибиздин эрдиги менен 1 метр жерибизди тебелетпей, артка кайтарган, тарыхта каратак болуп калган окуялар эстен кете элек. Кыргыз-тажик чегарасы боюнча комиссияны Камчыбек Ташиев жетектей баштагандан кийин муз ордунан жыла баштаган. Кээде жумшак, бирде дипломатиялык тилде, а көпчүлүк убакта кескин, ультимативдүү түрдө сүйлөшүүгө туура келди. Такыр айла кеткенде тарыхый документтерге таянып, өздөрүнүн тили менен талап коюуга аргасыз болду. Мына ошол оор сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы Кыргыз-тажик чегарасы боюнча талаштын баарына чекит койгон протокол болду. Ага бүгүн Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов кол коюшту. Бул чыныгы тарыхый протокол. Анткени тажик тарап 30 жылдан бери койгон дооматтарынан бүт баш тартты жана анын баары протоколго түшүрүлдү. Мындан тажик тарап дагы зыян тарткан жок, себеби чыныгы реалдуу чегараларга кайттык. Камчыбек Ташиев үчүн буга жетиш өтө кыйын болду. Буга канча энергия, эмне деген дарамет, аракет коротулганын эл билбесе да, Кудай таалам жакшы билет. Сизге Кудайым күч кубат берсин. Бул эмгегиңизди унутпайбыз. Ошентип, чегара талашына чекит коюлду, биздин талаптар аткарылды. Президент Садыр Нуркожоевичке, генерал Камчыбек Кыдыршаевичке элге ушундай сүйүнүчтүү кабар тартуу кылган үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Алга Кыргызстан деп жазды Анаркулов. Булак Назар Ньюс кечи. Ошто 17 жаштагы кыз милициянын алдына барып алып, таксист өпкүлөгөнүн айтып ыйлады. Ош шаарында жаш кыз Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын алдына барып алып, ага такси айдоочусу ыдык көрсөткөнүн айтып ыйлады. Мындай видео социалдык тармактарга тарады. Видеодо көрүнгөндөй жаш кыз аны милиция кызматкерлери кабыл албай койгонун айтып ыйлаган. Мен таксиге түшкөм, ал үйгө жеткирген. Анан ал мага 5000 сом берем деп мойнумдан өпкүлөдү. Мен милицияга келип, аны айткандан уялып, телефонумду такси алып койду деп айтсам, телефонумду чөнтөгүмдөн таап алышып, мени чыгарып койду. Мени таксист ушинтип койду деп айта албайм да. Мен эмне адам эмесминби? Таксист милицияга мени сатып алдым деп айтыптыр, деди кыз ыйлап. Өз кезегинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгы бул боюнча маалымат берди. Милициянын маалыматына караганда, учурда бул боюнча тергөө жүрүп жатат. 1 октябрдан 2 октябрга караган түнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгына арыз менен Ош шаарында туруктуу жашаган жери жок Жалал Абад облустун тургуну 2006 жылы туулган кыз арыз менен кайрылган. Арызында ал аны Ош шаарында такси айдап иштеген жаран сексуалдык ыдык көрсөткөндүгүн айткан. Ал арызы Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын электрондук маалымат журналына катталган. Ыкчам тергөө тобу тарабынан такси кызматын көрсөткөн айдоочу жана күбө алынып келинип суралган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө телефон кыздын жанынан табылган. Ошондой эле кызга акча каражаты зарыл болгондугу аныкталган. Тергөө кызматынан чыккан соң арыздануучу кыз Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын имаратында мени милиция кызматкерлери кабыл албай жатат деген мазмунда башка жаранга ыйлап айтып берген. Бул кыздын арызы боюнча ар тараптуу тергөө иштери уланууда. Такси кызматындагы жарандын, арыздануучу кыздын жана күбөлөрдүн берген маалыматтары ар тараптуу текшерилет. Социалдык жактан коргоо кызматтары менен биргеликте дагы иш алынып барылат.
Арыздануучу 2006 туулган, мурда бир нече ирет жарандардын үстүнөн арыз менен кайрылган. Арыздары боюнча тиешелүү чечимдер кабыл алынган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жашы жетилектер менен иштөө инспекторлору тарабынан рейд учурунда кармалып, бир нече ирет социалдык коргоо кызматына өткөрүлүп берилген. Арыздануучу кыздын жүрүм туруму, тагдыры тууралуу толук маалыматтарды берүүгө мыйзамдар жана кыздын жашы жетилик экендиги жол бербейт деп билдиришти Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан. Булак Супер Кежи. Рахмонго жумуртка ыргыткан тажик активисттеринин туугандары кармалды. 29 сентябрда Берлиндеги акцияга чыккан тажик оппозициясынын чет жактагы өкүлдөрү алардын Тажикстандагы туугандарын коопсуздук органдарынын өкүлдөрү кармап, суракка алганын билдиришти. Бул тууралуу Азоди радиосу жазды. Оппозиция активисттери Германия Борбор Азия саммити өтүп жаткан маалда акцияга чыгып, Эмомали Рахмондун режимине каршы урандарды чакырышып, анын авто кербенине жумуртка ыргытышкан. Европада жашаган активист Шарофиддин Гадоев Азоди радиосуна билдиргендей, 1-октябрдын таңында Тажикстандын Хатлон облустук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү 74 жаштагы апасын үйүнөн алып кетишкен. Апамдан балаң эмнеге тынч жүрбөйт, президенттин машинасына эмнеге жумуртка ыргытат деп сураган дейт Гадоев. Дагы бир активист Фархот Адинаев Гессар каласындагы жээнин полиция алып кеткенин айткан. Жалпысынан Тажикстанда тыюу салынган группа 24 оппозициялык уюмунун Берлиндеги акцияга катышкан. Кеминде 5 өкүлүнүн туугандары Тажикстанда кармалганын кабарлады. Тажикстандын бийлиги оппозициячыл активисттердин акциясы жана алардын жакындарынын кармалышы тууралуу адаттагыдай үн каткан жок. Соңку жылдары Европада жашаган оппозиция өкүлдөрү алардын Тажикстандагы туугандары басымга кабылганын айтып келишет. Укук коргоо уюмдары расмий дүйшөмбүнү оппозициячыл активисттердин үй бүлө мүчөлөрүн, башкача ой жүгүткөндөрүн оозун жаап, коркутуп үркүтүү үчүн алардын туугандарын туткун катары колдонууну токтотууга бир нече ирет чакырган. Булак Азаттык. Кремль Путиндин Кыргызстанга болгон сапарына даярдана баштады. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга келе турган күнү такталып, даярдыктар көрүлүп жатат. Бул тууралуу журналисттерге орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Кыргызстанга сапардын датасы аныкталды, даярдыктар жүрүп жатат. Биз да аны өз убагында жарыялайбыз, деди Песков журналисттерге. Владимир Путин Кыргызстанга 12 октябрда келиши мүмкүн. 13 октябрда Бишкекте КМШ өлкөлөрүнүн кезектеги саммити өтөт. Булак Супер Кежи. Боомдо спринтер менен Mitsubishi унаалары бетме-бет сүзүштү. Кечээ 1 октябрда Боом капчыгайына кире беришти. Mercedes-Benz спринтер менен Mitsubishi унаалары сүзүштү. Мындай видео социалдык тармактарга тарады. Кырсык Боом капчыгайына кире бериштеги Манап кафесине жакын жерде болгон. Анда 2 унаа бетме-бет сүзүшкөн. Кырсыктан каза болгондор бар экени айтылууда. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы бул боюнча маалымат бере элек. Булак Супер Кежи.